Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, Россиянын Москва шаарында жашап, турмуш тиричилигин өткөрүп жүргөн кыргызстандык мекендештер чогулуп, ушул кайрылууну жасоого аргасыз болдук. Биздин арабызда Кыргызстан өз алдынча көз карандысыз өлкө болгондон бери карай Москва шаарында иштеп жүргөндөр бар. Ошол эле убакта келгенине жарым жыл, 1 жыл болгондору да бар. Ачыгын айтканда, жырган турмуштан улам биз Москва шаарында жүргөн жокпуз. Өзүбүз мекенибизден алыста болсок дагы, Кыргызстандын ичинде болуп жаткан ар кандай окуяларга кайдыгер карабай, ар дайым баам салып турабыз. Өлкөбүз өнүксө экен, жергебизде дайым тынчтык болсо экен, бийлик акыйкат, адилет болсо экен деп тилейбиз. Өлкөбүздөгү саясатчылар өз көмөчтөрүнө күл тартпай, жеке кызыкчылыктарына караганда жалпы элдин кызыкчылыктарын биринчи орунга коюшса экен, дейбиз. Тилекке каршы андай элдин камын ойлогон саясатчылар өтө аз болууда. Адахан Кимсанбаевич, биз Москва шаарында жүргөн мигранттар сизге өтө терең ишеним менен карайт элек. Сизди өтө таза, адилет, акыйкат, өз элине ак ниет саясатчы деп эсептеп келгенбиз. Ошондон улам сизди ар кандай шайлоолордо колдоп жүрдүк. Москва шаарына келгениңизде тосуп алып, сиздин сүйлөгөн сөзүңүздөн кадимкидей кубат алып калат элек. Көрсө, биз сизден да адашып жүргөн экенбиз. Сиздин сүйлөгөн сөзүңүз менен жасаган ишиңиз эки башка чыгып калып атканына эми чындап көзүбүз жетип, супсунубуз сууп турат. 2009 жылдын мартында сиз Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп туруп, Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын аймагындагы 275 метр аянттагы Кыргызстандын жерин Тажикстанга тиешелүү деп көрсөтүлгөн протоколго кол койгонуңузду билдик. Эгерде ошол документти көрбөгөнүбүздө ишенбейт элек. Биз үчүн бул күтүлбөгөн сокку болуп калды. Сизди Кыргызстандын жерин саткан десе ишенчи эмеспиз. Көрсө, каркыраны деле ушундай жол менен казактарга кармата берген экенсиз. Экинчиден, сиз азыркы тапта учурдагы бийликти кетириш үчүн Алмазбек Атамбаев менен бириккенге даярмын дептирсиз. Бул кадамыңыз да бизди аябай ренжитти. Атамбаевдин 6 жылында кандай коррупциялык иштер болгону ачыкталып атат. Кыргызстандын карызы 4,5 миллиардты чапчыптыр анын убагында. Ошол тыштан алынган карыздардын дээрлик көпчүлүгү Атамбаевдин жана анын кланынын жеми болуп калыптыр. Эми ошондой булганыс саясатчы менен биригип атканыңызды биз туура эмес кабыл алдык. Мунуңуз да өз мамлекетиңизге жасаган чыккынчылыгыңыз деп эсептейбиз. Эми сиз Россиянын Москва шаарында жүргөн мигранттарынын колдоосун күтпөй эле коюңуз. Ырас, сиз бул кайрылууну укканыңыздан кийин да текеберленесиз. Колдобой эле койгула. Мен колдоо сурап атамбы деп үстүбүздөн да түшкүңүз келет чыгар. Биз ага да кайылбыз. Каалаганыңыздай сүйлөй бериңиз. Болгону эми Кыргызстандын жерин кемите тургандай, булганыс саясатчылардын саясатын колдой тургандай кадамдарды жасабашыңызды өтүнөбүз. Эгерде биздин кайрылуубузду кулак сыртында кетирсеңиз, анда биз дагы сиздин жоопкерчилигиңиз мыйзам алкагында каралышын талап кылып чыгабыз.